Бир кошуна небересин эмизип бер деп суранып жатат. Аялым менден сурады. Эмне кылайлы деп, шарият боюнча кандай өзүмүн кызыма, ден соолугума, өсүшүнө, чоңоюшуна зыяны тийбейби? Кошунанын небереси уул. Эмне кылайлы? Эми мындай эми. Кээ бир энелерден сүт чыкпай калган учурларда сиздин Кудай кааласа, эгерде сүт ден соолук жакшы болсо, сүт жетиштүү болсо, эмизип койгон бул чоң жакшылык. Шариятыбызда да бар бул. Эмизип койсо боло берет. Албетте эмизгенден кийин ошол бала эмчектеш сиздин балаңыз болуп калат. Махрам болуп калат. Ошону эске алыш керек. А так, иншалла, ден соолугуңуз жакшы, сүт жетиштүү болсо, эмизип койгон боло берет. Эч кандай күнөө эмес, бул сооптуу иш. Албетте баягы өкүмдөрдү эске алыш керек. Анда уже махрам болуп калат да. Махрам дегенди түшүндүңүз да. Ошонун мисалы уулу менен сиздин кызыңыз үйлөнө албайт. Ага карындаш болуп калат. Бир тууган болуп калат деген сөз да. Чоң атам жакында өттү, хатмы баштап көргөн эмесмин. Өзүм эле баштап окуй берсем болобу? Же ката окуп алсам кандай болот? Алла Таалам рахматына алсын чоң атаңызды. Албетте ката окубаш керек. Эгерде бир сүрөнү туура окуганды билсеңиз, экинчи сүрөнү окубай эле коюңуз. Ошол эле сүрөнү кайра кайталай бериңиз. Эки сүрөнү туура окуганды билесизби? Эки эле сүрө окуңуз. Калганын оңдогонго чейин ката окубаш керек. Үйрөнүш керек. Бир аятты деле туура окусаңыз, ошонун сообу жетиштүү. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Ихлас сүрөсүн окусаңыз, Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Көп эле билет. Ушуну туура окусаңыз, Курандын 3/1. 3 жолу окусаңыз, толук Курандын сообу тиет. Ошо хатым кылып койсоңуз деле болот. Анан туура оңдоп туруп Курандын башынан аягына чейин окусаңыз, бул өзүнчө керемет, өзүнчө соо.